2026 жыл кандай жыл? Экинчи 2026 жылга биз кандай киребиз, кандай жашайбыз, 2026 жыл бизге эмне берет? Өтө маанилүү 26 жылга биз көңүл бурушубуз керек, стратегия коюп иш башташым керек экен. Личный брендке чыгышым керек экен, жеке өнүмгө чыгышым керек экен, өзгөрүшүм керек экен, жаңы нерседен башташым экен. Жасап аткан бизнесиңиз болсо расширить этиңиз. Үй салып баштаңыз. Үй алам десеңиз, үй алам деп туура максат коюңуз. Кутландуу күнүңүздөр менен 2026 жыл бардык нерседин башталышы, башталгач. Эмнени гана болбосун, жаңы келишимдер болобу, үй куруу болобу, ошондой эле чоң бир долбоор, проект, кандай бир чоң планирование. Бул 10 жылдык, 15 жылдыкка стратегия коебуз. Негизи 9 жылдык цикл менен жашайбыз. 9 жылдыкка кириш үчүн биз 1 жылдын 26 жыл биз үчүн өтө маанилүү, ар бирибиз үчүн. Биз баарыбыз максат коюп жашайм дейбиз, бирок максатыма жетпей калдым деген нерсе бар. Көрсө биз максатты туура кое албайбыз. Негизи адамзатка келгенде өзүбүзгө келе турганда 3% туура максат кое алат экенбиз. Калгандары максат койдум эле деген нерсе жок. Алгым келет, бергим келет, кылышым керек, алышым керек экен да. Эми мен сиздерге азыр айдын календарына карайлы. Анткени биз айга карайбыз. 2026 жылы жагымдуу мезгил аралыгына карайлы. Эгер биз бир жагымдуу мезгил ошол убакта ай же болбосо ушул сизге таасир бере турган учур сизге жагымдуу, сизге артка тартпайт. Бизде кыргызда айтып коет го, убакыт сааты эмес экен. Менин күнүм эмес экен. Же болбосо келели экен деп коебуз да. Эгерде биз туура убакытты билсек, туура убакытка болжосок, ички дүйнөбүздү, тынчтыгыбызды, каалаган нерсебизди ошол убакытка тууралаганда бул абдан жакшы. Бул жагымдуу мезгил. Жагымсыз мезгил бул, жанагы бизде жакшы айтат, айдын 15-и жарык, 15-и караңгы. Биз ошол убакытка туш келип карабыз да, анан андай экен, мындай экен, болбой калды деп бирдеме боло беребиз да. Просто билбейбиз календарды. Жыл санакка көңүл буруп коюшубуз керек. Ар бирибиздин өзүбүздүн жыл санагыбыз бар. Ар бирибиздин айыбыз, жакшынакай күнүбүз бар. Биринчи айда биз башташыбыз керек, экинчи айда биз мамилелерди курушубуз керек, үчүнчү айда биз ошо курган мамилебизди, баштаган ишибизди көтөрүлүшүн карайбыз. Канчалык ийгиликке жеткип жатам деп. Анан 4-чы айда, мондай жакшы болду, мен 3 айлыкта мындай даражаны жеттим. 3 айлыкта мондай жашадым деп туруп, биз кайра дагы максатты коюп туруп, масштабка чыгабыз. Көбөйтүүчү энергияга кетебиз. Биз азыр айды карап атабыз. 6-чы ай мен 5 ай жасаганымды 6-чы айда мен бакуаттуулугума алып келет. Менин ийгилигимди, бактысын берет, туу чокусуна жеткирет. Ошондо мен жарым жылдыкка мынтип карай турган болсом, жарым жылдыкта мен чоң ишти кылган болом. Анын негизинде мен 7-чи, 8-чи, 9-чу айга кирем. Ден соолугумду карайм, материалдыкымды эсептейм, ошо менен ары кетем да кайра 1-чи айга кирем. Ошондой эле жыл дагы ошондой иштейм. Ай дагы, күн дагы ошого жетет. Эми азыр алыс кетпейли дагы жагымдуу мезгил аралыгын айтып кетели. Бул биздин угармандарыбыз үчүн, биздин замандаштарыбыз үчүн, биздин каналдын көрүүчүлөрү үчүн, бизди дайыма колдоп угуп жүргөн досторубуз үчүн белек болсун, жаңы жылдык белегибиз. Жагымдуу мезгил аралыгын муну эске тутуп, колуңуздан келсе жазып коюңуздар. Бул өтө маанилүү. Жазып холодильникке коюп коесуз, рабочий столуңузга коюп коесуз, телефонуңуздун заставкасына коюп коюңуз. Бул өтө маанилүү. Белек сиздер үчүн 14-ү, январдын 14-үнөн апрелдин 14-үнө чейин жагымдуу мезгил аралыгы. Сиз эмнени гана кылбаңыз, эмнени пландабаңыз, эмнени ишке ашырасыз. Өтө жакшы, бул сиз үчүн иштейт. Ушуну биз кое бербешибиз керек. Сиздер билип атасыздар, келаткан жылыбыз 1-чи жыл. Башталганда эле 2-чи айдан башталат. 3-чү ай, 4-чү ай, 5-чи ай абдан сонун айлар. Жыл жаңырганда эле бизди демилгөлүү көтөрө турган, демилгелүү ийгиликке жеткире турган айларыбыз башталат. Ошон үчүн жагымдуу мезгил аралыгы 14-чү январдан башталат. Эми мындай, биз жаңы жылдын 31-инде же 1-чи январда жаңы жашоону баштап алабыз. Жаңы дүйнөнү куруп алабыз. Андан эле бир жума өткөндөн кийин баягы мотивациясыбыз, каалообуз өчүп калат дагы, деп отуруп калабыз. Көрсө туура эмес убакта баштабыз. Баарыбыз жаңы жылдык байрамдарды өткөрөбүз, каникулубузду өткөрөбүз, мыкты демдүү эс алабыз дагы 14-чү январдан стратегия куруп, ошонун негизинде алдыга карай кетебиз. Иш планыбызды түзөбүз, максаттарды түзөбүз. Андан кийин 2-чи аралык.
4 14 апрелге чейин болду. Андан кийин 14 майдан 14 июльга чейин дагы 1 ай аралыгы. 1 ай тынч, 1 ай мындай болот. Көрдүкпү? Андан кийин 14 августтан тартып 14 сентябрга аралыгы өтө жагымдуу мезгил экен. Ушул учурда үй аласызбы, жер которосузбу, машина аласызбы, той бересизби, дейгочу эмне гана кылгаңыз, бул сизге иштей турган мезгил аралыгы. Андан ары январдын 14 абдан сонун жакшы учур, мезгил, 14 ноябрдан 14 декабрга чейин экен. 14-12. Мына ушул 4 учурда айтып бердим сиздерге, өтө маанилүү жазып алабыз, көңүлүбүзгө коебуз дагы. Биз мынтип айтабыз да, мен мынча миллионум бар, мен эртең келаткан жылы мынтип коем. Кичине кошом алам, анан мынтип коем. Жок, мезгил аралыгын караңыз. Ошол мезгил аралыгына карап, жеке жылыңызга карап, өздүк күнүңүзгө карап, жылга карап туруп анан чоң-чоң ийгиликтерди жаратыңыз. Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк да. Ошон үчүн айтат, менин убакыт саатым боло эле экен депчи. Эң жагымдуу убакыт саат ушул мезгилдери да. Ооба, жагымсыз убакыт аралыктар бар, бирок анын биз жагымсызды сүйлөбөйбүз. Бүгүнкү күндө биз жакшыны сүйлөп атабыз, жакшы жаңы жылды тосуп атабыз, жаңы ийгиликтерди каалап жатабыз да. Ушундай жылдын энергиясына келгенде 2026 жылды биз айтып атабыз, оттой ысык, оттой күчтүү, жалындуу жыл келатат депчи. Бүгүнкү күндө 2026 жылга ар бирибиз даярданышыбыз керек. Себеп дегенде 2025 жылды жыйнап жыйынтоочу жыл дегенде көбүнт айтты да. Жыл деле ошондой го депчи. Бирок биз аны кылган жокпуз. Эмне үчүн дегенде биз кадимкидей баракты алабыз. Бизде азыр 2025-те 1-3 күн калып атат, жакын аралыкта жаркырап жыл келатат, жаңы жыл. Переход, 26-га өтөбүз, 1-чи жылга, 9-жылды бүтөбүз. Быйыл азыр биз мынтип жазабыз. Менин азыркы абалым кандай? 2025 жылдагы мен койгон максаттарым ишке аштыбы? Күтүүсүз эмне болду? Күтүүсүз кайсы жерде мен жаңылдым? Күтүүсүз кандай мен ийгиликти жараттым? Ар бирин жазабыз. Себеп дегенде 2025 жыл бул өткөн чакка кирет дагы, ал мен үчүн сабак болот. Жыл 2025 кайра кайталанбайт. 2025 9-жыл дагы 9 жылдан кийин келет. Ага чейин бул иш чара болбойт. Ошондуктан быйылкы жыл биз жыйнап, тегиздеп, иреттеп баарын койдук. Жылга ыраазычылык беребиз. Жылга кадимкидей 3 күн азыр техника благодарности жазабыз, өзүбүзгө ыраазы болобуз, жасаган ишибизге ыраазы болобуз, айланып жүрөбүзгө ыраазы болобуз. Кадимкидей ушул техниканы иштеп чыгабыз. Себеп дегенде мен кандай жакшы берсем, ошондой жакшы мага келет. Алганын бергени бар дегендей. Жылдыга ыраазычылык беребиз. Анан эмнени жазабыз деп айтат да. Биз көпчүлүк учурда жазбайбыз, биз ойлонобуз. Бизде ойлор оң, терс, деги койчу тоголтура. Анан бирок аны биз башыбыз менен көтөрүп жүрөбүз, ойлонуп атып чарчайбыз. Ал иш жүзүнө ашкан жок. Себеп мен айткан жокмун, себеп мен жазган жокмун. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, ар бирибиз кечки саат 11-ден 1-ге чейин бул жакшы аралык, таңкы 4-төн 6-га чейин бул абдан жакшы аралык. Түзмө-түз баягы өзүң менен өзүң бир гана Кудай менен болгон учурларыңда ушул себептер, ушуга себептүү ошол моментте өзүңдү алып, отуруп, ак барагыңды алып, кадимкидей жазып, тагынышкан адамдарыңды кечирим сурап жазсаң болот, кагазды өртөп жиберсең болот. Анткени ал уже чыгып кетти. Ал на клеточном уровне сенин эс тутумда турган, эмоцияда турган нерсени алып таштайбыз. Бул техникалар. Ошондой эле кечиришебиз, таанышкан адамдарды кечиришебиз, ушул нерселерди кылабыз, өзүбүзгө мактоолорду, комплименттерди кадимкидей жасабыз. Мен 2025 жыл мындай ийгилик жараттым, мынча миң акча таптым, бул жака бардым, бул жака келдим, мындай иштер болду, мындай проекттерди ачтык, мындай масштабка чыктым деген мактоолор, өзүңдү алкоолор менен жыйынтыктайбыз. Бул өтө маанилүү. Биз жазган нерселер, биз айткан нерселер. Бул дагы ар бирибиз үчүн керек. Анткени биз мынтип ойлойт экенбиз да, алайын дедим эле, барайын дедим эле, кылайын дедим эле дейбиз. Бирок анан күнөөлүүлөр көп. Анткени мен өзүм жасаган жокмун. Причина айлыгым аз болуп калды. Бул мынтип калды, тиги тоскоол болуп калды, погода жан жаап салды деп коебуз да. Андай эмес. Менин максатым так эмес болчу. Эми 2026 жылга ар бирибиз жылдарыбызды эсептетирип алалы. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жылдарыңызды, жеке жылдарыңызды билип алыңыз. 2026 жылда мен кандай стратегия коеюн? Август айында эмне иш кылайын? Сентябрда кандай иш кылайын? Октябрда эмне иш кылайын? Эмнени жасашым керек? 1 айга бардык нерсени коюп албайбыз. Биз 1 айда
2 той 3 тойду өткөргүбүз келет да. Эмне дегенде мен экономить этем деп атабыз. Бирок ал учурда сен энергияңды алдырып атасың балким болбогон бир ишти жасап жатасың. Антпейбиз, биз ар бир айдын өзүнүн энергиясына жараша иш аракет жасашыбыз керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө планирование, сөзсүз түрдө стратегия коебуз. 2026 жыл стратегический год деп атат. Ал бардык ар бирибиздин монтип тургуза турган, алдыга сүйрөй турган, көтөрө турган, демилге бере турган жыл. Значит, жапатырмак, агымдан каршы калбай, агымга кошулуп, биз дагы көтөрүлүп турганга абдан сонун учур. 700-01-01-81 600 сом төлөп коюңуз дагы ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөнүндө билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөнүндө билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.